Бектемир Багышкулов асыранды. Ошентип Айша экөөбүз бул маселеге кайра кайрылбадык. Негедир мен Айша менен жатканды каалабай бөлөк бөлмөдө түнөй баштадым. Көчөгө чыгып тааныштарым менен арак иче баштадым. Бир күнү кызуу абалда үйгө келсем, атам: "Уулум, сага эмне болду? Арак ичпечи элең, иче баштадың. Түндө болсо аялың экөөң эки бөлөк бөлмөдө түнөп жатасыңар. Эмне болду силерге, айтчы уулум?" деди. Мен баарын айттым. Атам болсо: "Окуй, досум деп жүрүп иттик кылган экен да. Эмне эле мага жакындап жабышып калды десе, эмне кылайын деген оюң бар?" деди атам. "Ата, мен Айша менен жашай албайм. Биринчиден ага такыр көңүлүм жок. Экинчиден мен бирөөнүн баласын баккым келбейт. Эң негизгиси, мен калп айткан адамды кечире албайм", дедим. "Кой уулум, андай кылба. Айша төрөсө уулун таята тайнеси багып алат. Айша сага дагы көп бала төрөп берет. Турмушуңду бузба, жашай бер", деди. Мен ичкенимди уланта бердим. Окуума кете турган келип калса да кетпей ичип жүрдүм. Ошентип дагы бир ай өтүп кетти. Бир күнү бир кичинекей кыз келип: "Адыл аке, бул катты сизге эжем берип жибериптир", деп сыртына эч нерсе жазылбаган калың конвертти карматты да чуркап кетип калды. Мен эжең ким эле деп сураганга да жетишпей калдым. Катты көчөдө окуйун десем, ары бери өткөн тааныштар көп. Анын үстүнө кызуу абалда элем. Катты шымымдын арткы чөнтөгүнө салып койдум да жолумду уладым. Ичип жүрө берип баягы катта эсимен чыгып кетиптир. Бир күнү Айша шымымды жууйм деп арткы чөнтөгүмдөгү ачыла элек конвертти таап алыптыр да мага алып келип берди. Конвертти ачсам, ичинде 3-4 барактан турган кат бар экен. Кол жазмасын көргөндө эле кат кимден экендигин билдим. Назиранын бул кол жазмасын канчалык мас болсом да таанымакмын. "Адыл, сенин үйлөнгөнүң жөнүндө, аялыңдын башкадан боюнда бар экендиги жөнүндө, сенин ичип кеткендигиң жөнүндө. Кыскасы, сага байланыштуу маалыматтын баарын уктум. Айлыбыз кичинекей эле го, шыбыр эткен нерсенин баары элге жетет. Кээ бирлерине жетпей калса да, менин жеңелериме өз учурунда жетет. Анан алар кооздоп, көркөмдөп, ашырып мага жеткиришет. Өзүмдүн жашоом жөнүндө кыскача айта кетейин. Бир ыймандуу, кичпейил жигит менен таанышып калдым. Менин жашаган жериме келип, мени кинолорго, кафелерге алып барып жүрдү. Үйлөнөлү деди. Апам менен атамды шаарга чакырышты. Бир кафеде сүйлөшүштү. Кыскасы, ата-энем макул болушту. Экөөбүз бир батир алып жашап калдык. Бир айдай жашагандан кийин үйүбүзгө кайненем жана дагы бир келин келди. Келиндин 5 жаштагы кызы бар экен. Мен чай койдум. Кайненем сөз баштады. "Кызым, мен азыр сага бир нерсени айтам. Сен токтоолук менен ук. Бул келин уулумдун, сенин күйөөңдүн биринчи аялы. Бул кыз ушул уулумдун кызы. Доктурлар келиниңиз башка төрөбөйт дешкенинен баламды дагы бир аял ал дедик. Бул келинимди кандай жакшы көрсөк, сени деле ошондой жакшы көрөбүз. Динде деле 4 аял алганга уруксат бар экен го. Эми урушпай, талашпай, ынтымакта жашай бергиле. Уулум кимиңди капа кылса, мага айтып койгула", деди. Мен мындайды күтпөгөм. Чын айтып атабы, же тамашалап атабы деп ойлодум. Кайненем көп отурбай эле үйдөн чыгып кетти. Мага ошондо жетти. Өкүрүп ыйладым, күйөөм менен уруштум. Жана келинге дагы айтпаган сөздөрдү айттым. Айласыздан жашап калдым. 2 жума араң чыдадым. Акыры апамды чакырттым. Апам келип, кайынжуртума балаңар же менин кызым менен жашасын, же биринчи аял менен жашасын деп шарт койду. Ал шарт аларга туура келбеди. Болгон кийим-кечегимди алып, апам экөөбүз үйдөн чыгып кеттик. Ошентип 1,5 ай турмуш курдум. Бул жөнүндө айылдагылардан эч ким билбесе керек. Азыр жалгыз жашаган татар кемпирдин үйүндө батирде жашайм. Адыл, сен мага кел. Экөөбүз баш кошуп чогуу жашайлы. Татар кемпирге күйөөмдү чакырам десем аябай сүйүндү. Кел мага. Келбесең, сен арак ичип жүрүп жок болуп кетесиң. Күтөм сени. Төмөнкү дарекке келе бер. Назираң, деп жазыптыр. Дагы 2-3 күн арак менен алышып жүрдүм. Бир күнү эртең менен туруп,
Айша жумушуна кеткенде бир баштык кийимдеримди алып, «Айша, мен сага кайрылып келбейм, мени күтпө. Кеч болуп кала электе бактыңды башка адамдан изде», деп Айшага кат жазып калтырдым да, эч кимге айтпай, облустун борборуна өз бактымды издеп, Назирамды көздөй жөнөдүм. Назира жазган даректи таап бардым. Үйдө татар кемпир бар экен. Мени кубанып, жылуу тосуп алганына караганда, мени Назира эле эмес, бул кемпир дагы күтүп жатса керек. Кемпир менен тааныштым. Экөөбүз 2 сааттай чай ичип сүйлөшүп отурган соң, Назира жумуштан келди. Мени кучактап алып, аябай ыйлады. Менин сынган тагдырыма ыйладыбы, же өзүнүнбү, анысын билбедим. Татар кемпир экөөбүз жөнүндө баарын билгендей, кечке маал үйгө коңшу жашаган молдону ээрчитип келди. Молдо бизге нике кыйды. Ошентип Назира экөөбүз өмүрүбүздү бири-бирибизге байладык. Назира бир мектепте мугалим болуп иштейт. Бир күнү мага жумуш таап келди. Ошол мектептин жанында жайгашкан бала бакчага музыкант керек экен. Бала бакчада балдарды ырдатып, бийлетип, музыкант болуп иштеп калдым. Жумушка бирге барып, бирге кайтабыз. Денем аракка көнүп калган экен. Ичким келип, өзүмдү араң эле кармап жүрдүм. Назира экөөбүздүн чогуу жашаганыбызга бир айга чукулдап калганда, кечке маал экөөбүз жумуштан келсек, үйдүн астында тааныш машина токтоп турат. Атамдын 2-1 тууганы, Назиранын апасы отурушат. «Атаң бизди Адылды алып келгиле деп жиберди» дешти. Мен барбайм дедим. «Уулум, сен өзүңдүн мурунку жашооңду бир жаңсыл кыл. Аялыңды үйүнө жеткир. Анан менин кызыма үйлөн. Биз да элге окшоп той берели. Элдин алдында жүзүбүз жарык болуп, башыбызды жогору көтөрүп жүрөлү», деди Назиранын апасы. Ошентип көпкө отурдук. Татар кемпир мени сыртка чакырып, «Адыл, сенин айылыңа барып, аялың менен мыйзамдуу түрдө ажырашып, анан Назираны чакыр. Экөөң өз айылыңда үйлөнүп, анан биротоло бул жака келгиле», деди. Мен туугандарым менен айылга кеттим. Назира апасы экөө калышты. Айылга келсем, Айшанын ичи чоңоюп, араң эле басып калыптыр. Менин туугандарым Айшанын ата-энесинин үйүнө барышса, аябай чоң жаңжал болуптур. Кыскасы, Айша төрөгөнгө чейин жашай турган болуптур. Мен Назирага кат жазып, айылдаш студент кыздан шаарга берип жибердим. «Нази, бул жактагы иштер мен ойлогондой болбоду. Сен ушул жуманын акырында менин эжемдин үйүнө кел. Экөөбүз борбор шаарга кетебиз. Мен окуумду улантам. Экөөбүз тең иштейбиз. Өмүрүбүздүн акырына чейин ошол жакта чогуу жашайбыз. Сен эжемдин үйүнө келген күнү шаарга кетебиз. Күтөм жаным, Адыл», деп жаздым. Айша экөөбүз дагы деле 2 бөлмөдө түнөп жүрөбүз. Аны менен сүйлөшкүм да келбейт. Бир күнү үйгө жездем келди. «Адыл, үйгө кирбейм, шашылышмын. Үйгө түндө Назира келди. Ошону сага айтып коеюн дедим», деди. «Жезде, 10 мүнөт күтүп туруңуз, чогуу кетебиз», дедим да, үйгө кирип майда чүйдө нерселеримди алып чыктым. Анан жездеме кошулуп Назини көздөй учуп жөнөдүм. Барып эле экөөбүз шаарга кетүүгө камына баштадык. Жөнөрдө эжем, жаңы барып жумуш тапканга чейин акчаңар жок, кыйналасыңар деп колума акча берди. Коштошуп жатып мени кучактап ыйлады. Ошентип борбор шаарга келдик. Батир издеп таптык. Нази бир мектепке жумушка орношту. Мен шаардын четиндеги бир райондун маданият үйүнө жумушка орноштум. Окуу жайга барып, окуумду улантууга уруксат алдым. Нази кыз төрөдү. Досторум менен бир жума жуудук. Айылдан Назинин апасы келип, бир айдай кызыбызды карашып, чогуу жашап кетти. Ал арада кымбатчылык башталды. Нази кызыбыз менен үйдө турат. Менин тапкан айлыгым эч нерсеге жетпейт. Батир акысы да асмандап кетти. Аябай кыйналдык. Мен жашоодон сыгылгандан дагы иче баштадым. Кээ бир күндөрү үйгө түнөбөй калып да жүрдүм. Ичкилик менен болуп, окуума да барбай койдум. Маданият үйүнөн да чыгарып жиберишти. Шаардын четиндеги бир кафеге музыкант болуп кирдим. Кафеде бир ырчы кыз бар. Экөөбүз кезек менен ырдап, элдин маанайын көтөрөбүз. Бир күндө тапкан акчам таксиден, тамекимен, арагыман артпайт. Кээ бир күндөрү үйгө барбай, кафеде чогуу ырдаган кыздын үйүндө түнөп калам. Назира айылдагы эжеме чалып, менин жорук жосундарымды айтып арызданып ыйлаган экен. Эжем бечара мен үчүн, биздин үй бүлөнүн бузулуп кетпеш үчүн шаарга келиптир. Мени кафеден таап, мас абалымда үйгө алып кетти.
Эжем кеткенден кийин деле мурункудай жашоо улана берди. Бир күнү Батирибизге келсем эле башка бирөөлөр эле жашап жатышат. Силер кимсиңер деп сурасам, ушул батир бош экен, биз кирдик, деди. А мурунку жашагандар каякта десем, биз кайдан билели, батирдин ээсинен сура, деди. Батирдин ээсине барып сурасам, карабасаң катын кетет. Бир тыйын таппай эле арак ичип, ар жерде түнөп жүрө берсең кетет да. Өмүр бою алкаш менен жашагандан көрө бул дүйнөдөн эри жок өткөн артык. Катыныңдын Москвада бир тууган эжеси бар экен го. Ошого кетти, айласы куруганда. Жол киресин мен бердим карызга. Бир айдан кийин салып жиберем, деди. Эжеси деле жыргатып акча таппайт окшойт го. Жол киресине ошол эжеси салса деле болмок да, деп жарым саат какшанды. Ошентип мени сүйгөн жалгыз адам бар эле. Ал адам дагы мени таштап кетти. Менден качып кетти. Жарым жылга жакын ит жашоо менен жашай бердим. Бир күнү мен мурда иштеген райондук маданият үйүнүн жетекчиси көчөдөн жолугуп калды. Отур машинага, сени таппай жүргөм, деп мени машинага салып алып маданият үйүнө алып келди. Адыл, сен мыкты музыкантсың, мыкты обончу, мыкты ырчысың. Кебетеңди карачы, алкаш эле эмес, бомж болуп калыпсың. Окууңду да таштап жиберипсиң. Аялың дагы сенден качып кетиптир. Ушинтип жүрө берсең бир күнү бир жерде тоңуп өлөсүң. Машина уруп кетип өлөсүң. Же бооруң иштен чыгып өлөсүң. Жараткан сага бергендей талантты баарына эле бере бербеген. Адам болом десең, мен айтканымды ук. Бизге кайра жумушка алайын. Арагыңды токтот. Такыр ичпей калганча мен үйүмдө жашайсың. Уктуңбу? Деди. Мен башымды ийкедим. Көзүмөн жаш агып жатты. Ошентип кайрадан маданият үйүндө иштеп калдым. Ичкиликти токтоттум. Бир топ ырчыларды тарбияладым, мыкты обондорду жараттым. Өкмөт бир облустун борборунда 3-4 күнгө созулган чоң маараке майрам өткөрө турган болуп, биздин маданият үйүнүн кызматкерлеринен 2 ырчы ошол жака жөнөтүлдү. Облус борборундагы илгерки мейманканага жайгаштык. Мейманканада ар областтан келген бизге окшогон ырчы чоорчулар толтура. Кечинде отурсак, биздин бөлмөгө бир киши келип, араңарда жел кыяк тарткандар барбы? Мен 2 ырчы кызымды ырдатып, эртеңки концертке даярдап бергилечи, деп суранып калды. Жел кыягыбызды көтөрүп алып, 2 кыздын бөлмөсүнө бардык. Экөө тең жакшырдашат экен. Таанышып, чай ичип, сүйлөшүп отурдук. Экөө тең ажырашкан жаш келиндер. Менин кесиптешим көчөгө чыгып, арак шарап, таттуу-паттууларды сатып келди. Таанышканыбызды майлап ичип отурдук. Түн бир окумда менин кесиптешим кулагыма «Сен ушул жерде кала бер, биздин бөлмөгө барба», деп шыбырады да, келиндин бирин ээрчитип сыртка чыгып кетти. Жаш келиндин бири менен, Зыйнат дегени менен, мен ошол бөлмөдө түнөп калдым. Ошентип 3-4 күн кесиптешим экөөбүз 2 бөлмөдө аялы менен күйөөсүндөй болуп эле жашап жүрдүк. Майрам бүткөн соң биз борбор шаарга кеттик. 2 келин өздөрүнүн шаарына кетишти. Арадан 1 айдай убакыт өттү. Бир күнү жетекчим мени чакырып, бир ырчы кыз жумуш сурап келиптир. Азыр келсе ырдатып көр. Жакшырдаса жумушка алалы, ырдай албаса албайбыз, деди. Даярданчу бөлмөдө жел кыягымды кыңкылдатып чойгулап отурсам эле, жетекчим бир кызды ээрчитип келип калды. Карасам эле баягы Зыйнат. Экөөбүз жолу учурашып калсак, жетекчим: «Экөө таанышсыңарбы?» «Ооба, жөн эле тааныш эмес, жакшы таанышпыз. Бул кыздын ырдаганын билем, мыкты ырдайт», десем, жетекчим: «Сен болот десең эле жумушка алабыз», деп күлүп калды. Ошентип Зыйнат экөөбүз бир жерде иштеп калдык. 2 ай кыз жигит болуп жүрүп баш коштук. Анын 4 жаштагы уулу бар экен. Аны алып келди. Мен өз баламдай көрүп эле бактылуу үй бүлө болуп жашап жаттык. Бир күнү жумушуман келатып, көчөдө бир классташ кызыма жолугуп калдым. Аны муну сүйлөшүп турдук. «Кечээ Назира сүйгөнүңдү көрүп калдым», деди классташым жылмая. «Кайдан көрдүң?» «Ал Москвада эмес беле?» дедим таңыркай. «Москвада жашайт экен. Бул жака бир нече күнгө иштери менен келиптир. Кызың чоңоюп, быдылдап сүйлөп калыптыр», деди. «Кайсы жерде жашап жатыптыр?» деп сурадым. «Тайэжесинин үйүндө экен. 2-3 күндөн кийин кайра Москвага учуп кетет», деди классташ кызым. Экөөбүз коштошуп, үйдү көздөй илки басып жөнөдүм. Назинин тайэжесинин үйүн билчүмүн. Нази экөөбүз ал үйгө көп жолу барганбыз.
Барсамбы, барбасамбы деп олку-солку болгуча үйгө да жетип келдим. Кызымды көргүм келди. Кантсе да өз каныман жаралган наристе да. Үйдө Зыйнат жок экен. Назини кызымды ойлоп жүрөгүм аябай сыгылды. 100 эле грамм ичип алайынчы деп муздаткычта көптөн бери ичилбей турган аракты алдым. Ичпей койгонума 1 жылга чукулдап калган. Кичинекей стаканга куйдум да ичип жибердим. Калган арактын оозун жаап, муздаткычка салып койдум. Бир аздан соң дагы бирди ичтим. Андан соң дагы бирди. Арактын түбүндө эле калды. Арактын күүсү менен көчөгө чыгып, бир таксини токтотуп, Назинин тайэжесинин үйүнө жөнөдүм. Барып эшигин каккыласам, Назинин тайэжеси чыгып, мени көрүп эле кайра кирип кетти. Бир аздан соң Нази өзү жалгыз чыкты. Экөөбүз кол беришип, бетибизди бетибизге тийгизип-тийгизбей эле муздак учураштык. Ал жайды сураштык. Сенин келгениңди угуп атайын көргөнү келдим. Кызымды да көргүм келди, деп мастык менен бир нерселерди айттым. Адыл, сен дагы деле баягы эле ойдон турбайсыңбы? Оңолбопсуң да. Жок дегенде өз кызыңды көргөнү соо келбейт белең. Адыл, мен жакшы кишиге турмушка чыгып алгам. Кызыбызды өз кызындай көрөк. Арак ичпейт. Биз үчүн камкордук кылат. Кыскасы, Адыл, менин жашоомо аралашпа. Сен өз жолуңда, мен өз жолумда жашайлы. Кызыңды көрөм десең, күндүзү соо болуп кел. Чоңоюп калган кызга ушундай кейпиңди ушул сенин атаң деп кантип көрсөтөм? Менин жолумду тоспо. Өзүңө ылайыктуу адам менен бактылуу өмүр сүр. Кош, Адыл. Мындан кийин экөөбүз көрүшпөй эле коелучу. Эгерде мени жакшы көргөндүгүң чын болсо, анда мен айткан шартка көн, деди. Кызымды бир көрүп алсам болобу? Дедим. Жок, болбойт. Анын атасы бар. Кызымдын фамилиясын да ошол кишинин фамилиясына өткөрүп койгом. Эми ал кыз ошол киши экөөбүздүн кызыбыз. Мени туура түшүн. Бактылуу бол. Адыл, мен сени дагы эле мурдагыдай жакшы көрөм. Бирок сени менен, сендей адам менен мен дагы, кызым дагы жашай албайбыз, деп эшигин акырын жаап алды. Үйгө келип, муздаткычта ичилбей калып калган аракты акырына чейин ичтим дагы уктап калдым. Дагы иче баштадым. 2-3 ай ичпей жүрөм да кайра эле бир күн ичип алам. 10 күндөй тынымсыз ичем. Жүрөктөрүм титиреп, өлөйүн деп калганда араң токтотом. Кээде тааныш врачтарга барып, тамчылатма укол алып, анан өзүмө келем. Алкаштарды дарылоочу ооруканага дагы 1 жылда жок дегенде 2 жолу жата турган болдум. Зыйнат экөөбүз ушунча жылдан бери 100 жолу ажырашып, 100 жолу жараштык окшойт. Зыйнаттын уулу чоңоюп, бизден бөлүнүп кетти. Үйдө Зыйнат экөөбүз эле калдык. Доктурлар илгери эле Зыйнатты башка төрөбөйсүң дешкен экен. Балалуу болгум келди. Бала жытын жыттагым келди. Бала эркелетким келди. Балким балалуу болсом такыр ичпей калармын. Балким Зыйнат экөөбүздүн мамилебиз да жакшы жакка өзгөрөр деген ойлор келди. Бул оюмду Зыйнатка айттым. Ал макул болду. Экөөбүз бала асырап алуу үчүн тиешелүү жерлерден түрдүү тактамаларды, документтерди топтой баштадык. Бала асырап алуу мынчалык азаптуу экендигин мен мурун билген эмесмин. Бир нече айлар жүгүргөн соң, акыры бир эркек бала асырап алдык. Атын мен мурун эле тандап койгом, Шумкар деп коебуз деп. Шумкарды бөпөлөп бактык. Бала бакчага барды. Уулубуз апасына караганда мага жакын болуп чоңойду. Себеби аны менен мен көбүрөөк убакыт өткөрөм да. Зыйнат гастролго, тигил жака, бул жака деп бир нече күн, кээде жумалап жок болуп кетет. Уулум ичиндеги ойлорун, сырларын мага гана айтат. Апасына көп ачыла бербейт. Шумкар 1 класска барганга чейин 6-7 жыл такыр ичкен жокмун. Кийинчерээк дагы иче баштадым. 1-2 ай ичпей жүрөм. Анан 10-15 күн чочкодой болуп ичем. Бир күнү Зыйнат, Адыл, сен соолуксаң сүйлөшөйүн дегем, деди. Айта бер, менин мээм ордунда эле, дедим. Жок, бул өтө олуттуу маселе, деди. 2-3 күндөн кийин тамчылатма укол алып адам болдум. Бир күнү Зыйнат баягы олуттуу маселесин ортого салды. Адыл, мен сени менен ажырашам. Мен жарым жылдан бери бир эркек менен жашап жүрөм. Сен аны байкабайсың деле. Арактан көзүң ачылбай, деди. А Шумкар эмне болот, дедим.
Шумкардын ким менен жашаарын сот чечет, деди. Ошентип сот болду, ажыраштык. Сот бала 18 жашка чыкканга чейин энеси менен жашайт. Атасы жумасына бир күн баласы менен чогуу болгонго укуктуу деп чечим чыгарып берди. Шумкарды ишемби күндөрү батириме алып келем. Эртеси кечке ар жактарга алып барып ойнотуп, чачын тегиздетип, керектүү нерселерин сатып берип, кайра жекшемби күнү кечинде Зыйнаттын үйүнө алып барып коем. Уулум Байкуш мени күн санап, саат санап күтөт. Ата, сиз менен эле жашай берейинчи, деп жалдырайт. Ан сайын жүрөгүм тилинет. Бир күнү Шумкардын класс жетекчиси Шумкар бир айдан бери сабакка келбей жатат. Эмне болду? Деп чалып калды. Кантип андай болсун? Мен аны ар ишембиде алып келип, кайра жекшемби күнү апасын алып барып жүрөм го. Мага балам мектепке барбай жатканын айтпады го, дедим. Ошол эле күнү кечинде Зыйнаттын үйүнө бардым. Шумкар өзү мектепке барбайм деп ыйлап жатат, деди. Кыскасы, демейдегидей эле уруш жаңжал болду. Жакшы ата болсоң балаңды алып кет да өзүң бак. Мен бала караганга шартым да, убактым да жок, деди. Алып кетсе алып кетем. Жүр уулум, кийимдериңди, китептериңди ал. Мени менен жашайсың, дедим да уулумду алып келе бердим. Андан бери бир жыл өттү. Мен бүт убактымды уулума арнадым. Мектепке өзүм алып барып, өзүм кайра алып келем. Үй тапшырмаларын чогуу жасайбыз. Уулумдун келечеги үчүн аракты оозума албай эле коеюнчу деп чечим кабыл алдым. Андан бери үйлөнүп алсамбы деп 2 келин менен 1-2 айдан жашап көрдүм. Болбоду. Анын себептери көп эле. Же мен үй бүлө куруп жашаганга ылайыктуу эмес эркек болуп жаралып калганмынбы? Же мен жараткандын өзү уулу эмес, асырап алган асырандуу уулумунбу? Биз адамдар көп нерселерди билбей, аңдабай, туйбай, сезбей жашай берет турбайбызбы?